Саламатсыздарбы, урматтуу интернет блогдордун колдонуучулары. Өмүрбек Текебаев, Черкешевич Кыргызстандын алдыңкы саясатчы мырзасы Ташиев төңкөрүш жасайын деп жасай албай калды деп элдерге байма бай интернеттен чыгып жатат да, эми ушул сөзүч талкууга чыгып жатат. Эми бул темага кандай жооп берсек болот? Бул төңкөрүш, пикет, митинг деген сизден калбады беле? Мабо да? Сизден калбады беле? Жана пикетчилерге 1000 сомдон берчү белеңиз, 1000 сомдон берип, анан суу, аштар, анан ошо менен Бакиевди жаман куулагансыздар го. 7-апрелди сиз уюштуруп, бирок жебеген самсага Бакиев жаман күнөөкөр болгон, Ал эле менен эле чектелип калбайбыз го. Ага жетпей туруп эле жана 2010 дагы канча адам өлүп кетти? Ошол жерде дагы программаны сиз түзгөн белеңиз. Тиги немеде дагы 7-апрелде дагы программаны башкы главары сиз болгон белеңиз, Программанын башкы главары сиз болгон белеңиз. Эми келип өмүрү пикет, митинг дегенди билбей калгандай, көрбөгөндөй, төңкөрүш дегенди өмүрү башыңыздан өткөрбөгөндөй сынтап калганыңызды карасаңыз, ушунун баарын жасап, сиздин башыңыздан өттү беле? Анан сизден элдер талим тарбия алып үйрөнүштү беле? Мындай сабак курстарды, Ташиев жасайын десе жасап деле коет. Кыргызстандын тынчтыгы керек бизге, Кыргызстандын тынчтыгы керек. Биринчи орунга Кыргызстандын тынчтыгын орнотуп коюп туруп, анан кимде жеке таарыныч болсо, ал эме тиги дунгандардын полясы толуптур, ошол жерге барып алып, бири менен бири арман айтып отура беришсин. Кимде жеке таарыныштар болсо. Элге деген бизге тынчтык керек. Бизге тынчтык керек. Жана үйрөнгөн адат кылабы, уйга жүгөн салабы дейт. Сиз ушул адамдарды бири менен бирин уруштуруп, бири менен бирин кайраштырган бул ушундай талантыңыз өмүрү калбады. Мындай же бул нерседен мындай удовольствие аласызбы? Бул нерсеңиз калбады. Пайгамбар жаштан өтүп калдыңыз. Сооап иштеген бар. Ал дүйнөгө кеткенде дагы жок дегенде бир адамды урушуп кеткенде жараштырдым эле деген мындай сооап сөздөр деген бар. Мындай акылыңызга келиңиз, акылыңызга келиңиз. Анан дискотекада жанагы кызыңыз менен тең, кызыңыздан дагы кичинекей кыздар менен бийлеп жана 7 жылбы 8 жыл алдынды, Ошол дискотеканы издеп таппай жүрөм да канча күндөн беричи. Барып кичине бийлейин десем, же мага жарашып өлүп кеткен, мен постоянно шымданып жүргөнгөчү. Ал тиги сиздин жаныңыздагы турган кыздын көйнөгүндөй көйнөк алайын десем, ал дагы канча $1000 көйнөк экен. Таппай жүрөм да. Жакшынак бололу го, чукулашпай. Саламатсыздарбы, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары жана замандаштар. Интернетте Эльвира Сурабалдиева деген депутат айымыбыз Казакстанга барып интервью берип, ал интервьюсунда 90 депутат баары билет. Ташиев төңкөрүш жасап, президенттиктен такталашкан дейби. Эми урматтуу Сурабалдиева эжеке, эркек адам шабоз болот, аял адам акылга салып иш кылат. Эми эркек менен аялдын айырмасы ат менен төдөй. Жаманын жашырып, жакшысын ашырган аял адам болот. Ташиевди жамандадыңыз, эмне алар кесип бердиби? Эми жамандабаган ушул Тажикстан эле калды. Эми Тажикстанга интервьюга чакырса, Тажикстанга дагы барып Ташиевди баштан ылдый шаталактатып жамандагыла. Тажиктер кесип берсе, арча карагайлары менен кошо салбыратып салаңдаштап алып мойнуңарга медал кылып тагып келгиле. Эми ошол эле калды эле. Мен сизди баалап келгем эжеке. Мен сизди ар дайым баалап келгенмин. Так даана ордунда сүйлөйт депчи. Бирок бул нерсеңизге мен баа бербеймин. Анткени аял мейли ички теманы, ички маселени, ички чечимдер менен гана өзүбүз чечип алабыз. Кыргызстан. Ал өзүбүздү өзгө улутка барып алып, жамандап, бул акылга сыйбаган иш. Жакшы баласын берсе алып келиңиз, Кыргызстанга алып келип, ошону иштетейик. Кыргызстан үчүн кандай жумуш кылат экен? Биздин Ташиевди алар алып кетип иштетсен, Ташиев ал жакты кандай гүл кылып коет экен? Мындай терең ойлоно билелик. Бүгүнкү күн менен эмес, терең ойлоно билелик. Эгерде Кыргызстандын бир булуң бурчунда уруш согуш чыгып кете турган болсо, жетим баладай болуп Ташиев барат, экөөбүз асманды карап чырт түкүрүп, семчкадан чагып, бырыбызды шорт
тартып туруп асмандагы мо потолоктогу гүлдөрдү санап жатабыз. А мо кээ бир саясатчылар, Куран билбеген, намазга жыгылышын билбеген саясатчыларыбыз мындай сын тагып, сын айтканда азыр 5 болуп атасыңар да. Ташиев өлсө дагы Ташиев өлсүн, ошо согушка барып, ошол жердеги окуялар, темалар Ташиев чечсин деп коюп, үйүңөрдө ысык чай ичип келгенсиңер буга чейин. Мындан кийин деле ошону кыласыңар. Кичине мындай патриот болуш керек. Менин мекеним, жерим, кыргызым депчи. Ой, Эрулан Кукулов жаман дедиңер эле. Байткенде окуя болуп атканда Эрулан Кукулов барып, окуя боюнча чоо жайын түшүндүрүп, видео ролик тартып келдиби? Кимиң бардың? Кайсы саясатчың, кайсы депутатың бардың? Ой, анан пален Эрулан Таракан куду анан пален дейсиңер. Ошонун жүрөгүндө мына Кыргызстаным деген тема бар да. Кыргызстаным дегенчи. Токтотолук өзүбүздү өзгө улутка жамандаганды сураныч. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Нарын шаарындабыз. Нарынга келип, жанагы Камчыбек Ташиев жеп койду, асфальтты, жолдорду жеп койду деп атат го. Ошол боюнча келгенбиз. Кандай эле асфальт менен жолдорду жеп койду деп. Могу ошол биздин Ташиев салган жол ушул экен. Нарын жолу. Мурун жолу аябай бир оор, жаман акыбалда болгон экен. Азыркы күндө машиналарыбыз тактакай жолдо сулуулар гана жатат. Андан тышкары деген мына тротуарлар куруптур. Бул жактарына демелерди эгет окшойт, жашылдандыруу, бир жашыл гүлдөрдү, кандайдыр бирдемени эгет окшойт. Ал эми бул жерлер боюнча, ошол жолдор боюнча бизге толук кандуу, жакын ортодо бул жол салган инсандар жана бул нерсеге тиешелүү жетекчилер жол берет. Саламатсыздар, сиздерге болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биз Нарын шаарындабыз. Нарын шаарына келгенибизге экинчи күндүн жүзү болуп бара жатат. Нарын шаарына келгенибиздин себеби Камчыбек Ташиев Нарын шаарындагы салынган асфальт менен жолду жеп койду деп интернетте байма-бай чыккан. Ошол боюнча биз көзүбүз менен көрөлүкчү, кандай кылып жеп койду экен деп келип бул жерде жеринен билип атабыз. Ал жерде деген тротуар курулат го. Тротуар курулганда, мисалы, тротуар ар бир жерге барсаңыздар деле аныкталат да, булчу кафе, ресторан, мойка, заправка деген нерселерге зданиялардын алдына келгенде, ошондой ишканалардын алдына келгенде аларга тиешелүү жолду калтырып кетиптир. Андан ары жагына тротуарды улантып кетишиптир да, улантып куруп кетишиптир. Машина өтүүчү жол мурун аябай оор акыбалда болгон экен. Азыркы учурда машина жолубуз аябай чоң болуп курулуптур. Жана ошондой эле машиналар зымырап өтүп жатат. Бул бир катар сүйүнүчтүү, ушундай чоң жол курулганыначы. Центральный жол тем более. Анан муну заправка, теги кафе, ресторан, мойка иштеткен инсандар өзүңөргө ылайыктуу жол калып атат да ошо жолду деле мындай өзүңөрдүн капчыгыңардан, ал өзүңөрдүн жериңер. Мындай асфальттап семонттоп алсаңар болот, анан кетейин жандарым. Ошону семонттоп алсаңыздар болот. Өкмөт кафенин алдына чейин, заправка, мойкалардын алдына чейин асфальттап бергенге милдеттүү эмес. Ошону туура түшүнсөңүздөр. Анан бул жерде интернет булактарына Ташиев жолду жеп койду деп калп айтып ушундай маалыматтарды чыгарып жатышат. Ошону туура түшүнүү менен караңыздар. Анан бул жерде Ташиев касканы кийип алып, форманы кийип алып, ал жерде карамай кара чакыштарды аралаштырып жолду салган жок да, туурабы? Могу жердеги подрядчиктер, дал ушул жолду алган компания эмне асман тиктеп отурасыңар? Анан кетейин көзмончоктор, алма пыш, озма түш деп асман тиктебей элге толук кандуу, так, ачык жооп берип коюңуздар 2-3 күндүн ичинде. Мындай эл азыр кандай туура эмес маалыматтарды түшүнүп атат? Мындай акылыңыздар жетеби? Бул жолду алган компания 2-3 күндүн ичинде толук жана так элге жеткиликтүү жооп айтып, билдирүү берип чыгып коюшуңузду суранам. Бул жерди Ташиев жеп койду деп интернетке улам чыгып атат. Мындай алма пыш, озма түш деп жата бермей жок, Мындай Кыргызстаным үчүн, менин мекеним, элим, жерим деп мындай иштеп үйрөнөлүк, Сен өлө бер, мен тирик калайын деп кара башты ойлогонду токтотолук. Мен саясатка кирбей коеюн десем, саясат мага кирип келет экен. Сиздер менен журналист, жазуучу Куттумедин Базаркулов.
Муну айтып жатканымдын себеби ушул отпускка учурунда бир ай жөн эле туруп турайын десем, болбой эле саясаттыгын кылат экен. Мен Жалал Абад телевидениясында, ошондой эле Жалал Абадта, Ошто, ЛТР телекомпаниясында, ошондой эле КТРКнын шеф-редактору, Ала Тоо маалымат программасы болуп Жалал Абадта 25 жыл иштегендиктен, анын 20 жылын Жалал Абад телевидениясында жөнөкөй журналисттен, башкы редактор, ошондой эле генеральный директор болуп иштегендиктен, мен Жалал Абадтагы саясатчыларды жакшы билем. Ошондой эле Доорунбек Садырбаев, Өмүрбек Текебаев жана башка саясатчылардын мен жүрүм турумдарын жакшы билем. Ошондой эле ал жерде аткаруу бийлигиндеги иштешип калган Зулум Жамашев, Адыш Кочкоров, Айтикеев, ошондой эле Салы Ибраимов, ошондой эле Бостонов, Эргеш Төрөбаев агайларыбызды мен жакшы билип, ошондой эле Үсөн Сыдыковдарды мен интервью алып, алар менен көп жүрүп калдым. Анан мен муну айтып жатам, кээ бир саясатчыларды мен интервью бергенде, мындай интервью бер, мындай кыл деп, кээ бир саясатчылар өздөрү айтып калат. Мени Куттумидин Базаркулов тарбиялап, мени Куттумидин Базаркулов саясатчы кылган деп. Саясатчылар, менин билген саясатчылар ушинтип айтып калган саясатчылар да бар. Мен Өмүрбек Текебаев менен сүйлөшүп калганда, Өмүрбек Текебаевдин бир айтканы мен эсиме түштү. Бир күнү Камчыбек Ташиев келди дейт. Өмүрбек аке, мен кантип саясатчы болом? Ошону мага айтып койсоңуз, кантип саясатчы болом деп. Анан Өмүрбек Текебаев айтат, ментип карасам көп сүйлөгөн, сөзүнүн башы менен аягы туура келбегенин байкадым дагы, а сен калп айта берсең саясатчы болуп кетесиң, дедим дейт. Анан кийин карап көрсөм, ошондой эле калпты көп айткан, барбаган жерин барган, кылбаганын кылгам деген чоң саясатчы болуп чыкты деп Өмүрбек Текебаев өзү Ташиев туурасында айтып, каткырып күлгөн. Чындыгында эле бүгүнкү күндө Ташиев ошондой саясатчы болду. Мен силерге ачык айтып коеюн. Ошондой эле Ташиев ГКМБда мени камаган кезде Ташиев Садыр Жапаров президентке кимдерди жолоткусу келген эмес. Талантбек Масадыковду, Акылбек Жапаровду, Рашид Бостоновду, Салы Ибраим Ташматовду, Тагаевду, ошондой эле Бакыт Төрөбаевду ошондой эле Өмүрбек Текебаевду президенттин айланасына жолоткусу келген эмес. Муну айтып атканымдын себеби, мени ошол ГКМнын балдарына тапшырып, сен Талантбек Масадыковду ушул кадр кылып алгыла, билимдүү адам экен, эмне үчүн албайсыңар деп сен сүйлөп турсуң. Ошондон кийин кадр кылып алды деп, мен Талантбек Масадыков жөнүндө сүйлөгөн сөздү көрсөттү. Эмне үчүн антип айттың эле? Сен буга көрсөтмө бер деп кыйнашты. Мен просто билимдүү экенин айтканмын. Эч кандай аны менен байланышым жок деп турдум. Бирок ГКМнын балдары көк желкеге коюп турушту. Ошондой эле Өмүрбек Текебаев менен сен Ата Мекен партиясы менен байланыштуу болчусуң. Ошондой эле Ата Мекен партиясына сен кирдиң беле? Ата Мекен партиясында сен чүй ынтымагы балдарын баарын үгүттөп, ошолорду шайлоого катыштырмак экенсиң. Алар Ата Мекен партиясына голос бермек экен. Текебаев үчүн кандай байланышың бар деп Өмүрбек Текебаев жөнүндө да көргөзмө берди. Мен эч кандай сүйлөшүү болгон эмес Текебаев менен деп турдум. Ошондой эле Акылбек Жапаровдун менин үйүмдү тинткенде, Акылбек Жапаровдун «Экономика» деген китеби чыгып, анда мага автобиография жазыптыр. Куттумидин иниме ийгилик каалайм деп. Сен кандай байланышың бар? Бул китепти качан берди эле? Мен айттым, числосун карабайсыңар. Мен ал Жалал Абад телевидениясынын жетекчиси болуп турган кезде алгам. Андан бери Акылбек Жапаровду мен көрө элекмин деп Акылбек Жапаров жөнүндө көрсөтмө берди. Ошондой эле Акылбек Жапаров Бакыт Жетигеновду
түрмөдөн чыгарган атат. Ошондой эле Бакыт Жетигеновду кадр кылып алган атат. Бакыт Жетигенов Байтике барды беле. Силер эл ынтымагы чогулган кезде деп Бакыт Жетигенов ошондо эмне деп сүйлөдү эле деп Бакыт Жетигенов жөнүндө көрсөтмө берди. Мен айттым, Байтике Бакыт Жетигеновдун барганын билем, бирок ал эч кандай сүйлөгөн эмес, балдар менен сүйлөшкөн эмес. Ошондой эле Малабаев деген бирөөнү айтты. Мен ал кишини көргөн да эмесмин, билген да эмесмин. Ошондой эле Рашид Бостонов менен кандай байланышың бар деди. Мен Рашид Бостоновду көргөнүмө канча болду? Десем, сен ошол Рашид Бостонов менен байланышың бар экен. Кандай байланышың бар? Айт деди. Мен аны Жалал Абадтык экенин билем. Сал Ибраим Ташматов менен кандай байланышың бар? Мен аларды жакшы билем. Мен ал эмес, Жалал Абадтыктардын көбүн саясатчылардын барын жакшы билем дедим. Мына ошентип ошолор боюнча көрсөтмө бер деп, мени көк жалкыга коюп, устолумду теп, мени кыйнашкан. Мына карагылачы. Кандай? Эч кандай жөн эле. Акырында алдаганга чейин барды. Көрсөтмө бер, сен бияктан чыгасың, түрмөдөн чыгып кетесиң. Жата бересиң ушул жерде деп. Мен ошондон улам билдим. Бул саясий чечим, саясат экенин. ГКМБ Ташиевдин саясат экен. Мына көрдүңөрбү? Ушинтип мени көрсөтмө бер деп ушулар аркылуу кыйнашкан. Ошондой эле бүгүнкү күндө Ташиевдин акыбалы кандай болот деген суроолорду берет. Ташиев камалат, же качып кетет. Эң жогорку эркинен ажыратылган бул Камчыбек Ташиев болот. Себеп дегенде Ташиев жөнүндө көп маселелер бар. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүзгө. Кийинкисинде дагы улантам. Салам тугандар, ушул жерден дагы бир сүйлөп кетейин деп атамын. Камчыбек Ташиев жөнүндө. Жакында эле биздин бир депутатыбыз Казакстанга барып, Ташиевди жамандап келген, Бирок комментарияларды ошол депутат окуп чыгыш керек болуп атат да, казак эли молодец эл экен деп калдым да. Ошо элдер, ошол Ташиев кандай адам экенин билет экен, Ташиев мыкты адам. Бу жерге келип сен эмнеге өзүңдүн адамыңды, Кыргызстандын өзүңдүн жараңды эмнеге сатып кетип атасың? Саткын деген адамдар болду. Карагыла. Эми бул жерде азыр мен улут бөлбөймүн. Мына өзбек тугандар дагы молодец. Казак эли дагы жазып атат. Ташиев молодец, эрктүү, күчтүү адам. Кыргызстанга көп салымы кошулду. Ушул адамды колдоп, сыйлап, кадырлап алгыла деп жазып атат. Чыркыратып карасаңар. Анан жана өзгөдөн чыккан өрт жаман, өзүбүздөн чыккан жат жаман деген сөз бар беле? Кандай сөз бар эле? Уят. Кыргыз эли уят. Биз башка өлкөгө шарманда болуп атабыз, уят бул. Эми Камчыбек Ташиевди мындай тынч койгулачы. Байкуш ошо кишини тынч койгулачы, жашап алсынчы, жашап алсын да. Итак эле ошончо жылдан бери, илгерден бери ошо Кыргызстанга күйүп, пышып, жүгүрүп келген киши да, ачык айткандачы. Эмне чырылдап эле жана сабаттың деле, сабатың жок деле жазып атасың түбүнөчү. Камап таштагыла. Кутулайлык биз депчи, эмне көрө албай атасыңар. Сатып жүрүп, Кыргыздын душманы Кыргыз деп биздин ата бабаларыбыз илгертен мындай ушул макалды жөнү жок айткан эмес да. Кыргыздын душманы Кыргыз. Казакстан, Өзбекстан бул Тажикстан эмес. Кыргыздын душманы Кыргыз болот. Өзүбүздүн адамыбызды өзүбүз сатып атабыз. Уят бул, өтө шерменде булчу. Өзбек бир тугандар, мына казак тугандар колдоп атат, молодец экен. О жакта жатып алып эле чыркырап байкуштар колдоп атат. Мыкты адам, колдоп алгыла, сыйлап алгыла деп, кичине уялгылачы. Жазбагыла, өлүп кеткилер, колуңар сыңгырлар, колуңар сынып өлбөсүн. Жаман нерсе жазбагыла Ташиев жөнүндө, уят. Менетин биле элек. Ошо кишини сыйлап, кадырлап алайлык, эртеге өлгөндөн кийин өкүнбөй эле коелук. Өлгөндөн кийин өкүнсөң деле, өкүнбөсөң деле пайдасы жок, көрдө жатат. Ошон үчүн тирүү кезинде сыйлап алайлык. Тирүү кезинде мактап алайлык.